Кыргыз тили 2 класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштасак. Анда эмесе биринчи сабагыбыздын темасы менен таанышып алабыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы пикирлешүү, маектешүү деп аталат. Пикирлешүү, маектешүү биздин жашообузда канчалык деңгээлде зарыл экен, керек экендиги боюнча маалымат алсаңар болот. Бул пикирлешүү, маектешүүнү биз азыр ар кандай диалог иретинде, монологдук кепте же жеке экебизде кантип ишке ашырабыз ошол боюнча сүйлөшөбүз балдар. Сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максаты 3 сабактын максатын койдум бүгүн. Биринчи максатыбыз бул бир адам менен экинчи адамдын сүйлөшүүсү пикир алышы экенин билебиз. Бир адам менен экинчи адам же бир нече адамдар менен сүйлөшүү бул пикир алышуу экендигин силер сөзсүз түрдө билишиңер керек. Пикир алышуу диалогдук түрдө, монологдук түрдө экен дагы маалымат алабыз. Текст болуп түшүнгөн айтып берүү менен пикир алышаарын билебиз. Булар 3 максат бүгүнкү темабыз аркылуу ушул максаттар менен бүгүнкү темабызды баштайбыз балдар. Анда эмесе сөздү кете колдонуу деген эмне? Сөздү кичине бул жерде ката кетип калыптыр. Сөздү кепте колдонуу деген эмне деген жазылыш керек эле, кечирим сураймын. Сөздү кепте кантип колдонобуз балдар? Ушуга көңүл бурайык. Биз сүйлөп жатканда сөздөрдү орунду жана туура колдонушубуз керек. Ал үчүн сөз байлыгыбыз кенен болуусу зарыл. Ошондо оюбузду жеткиликтүү көркөм бере алабыз. Ошондо балдар, сөздү кепте колдонууда биз ар бир сүйлөгөн сөздү орунду туура колдонушубуз керек экен. Ошондо гана биздин сөз байлыгыбыз эмне болуп кетет? Пикир алышууда, маектешүүдө ишке ашат экен. Ал үчүн сөз байлык кенен болуусу зарыл. Ал үчүн сөз байлык кенен болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек балдар? Ошого да көңүл бурушуңар керек. Андан кийин бизди курчап турган нерселер жөнүндө же айланада болгон окуяга карата башка адамдар менен сүйлөшөбүз. Ага өз оюбузду айтабыз, анын оюн угабыз. Демек, биз пикирлештик. Эми ушул жерден биз көңүл бура турган нерсе, балдар, биз көңүл бурушубуз керек. Бизди курчап турган нерселер дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бизди курчап турган нерселер бул бизди курчап турган айлана чөйрө. Биз көзгө көрүнүп биз кандай айлана чөйрө курчап турат? Аны баарыбыз эле билебиз. Айланада болгон окуяга карата башка адамдар менен сүйлөшөбүз. Мисалы, сен бүгүнкү көчөдө кетип атып, же дүкөндөн келатып, же болсо жөн гана телефондонбу, телевизордонбу, кандайдыр бир нерселерди көргөндө, ошол адам менен өзүңдүн оюңду сөзсүз түрдө бөлүшө билишиң керек экен. Ошондо бизде эмне болот экен? Ой бөлүшө билсек, уга билсек, жана өзүбүздүн оюбузду айта билсек, ошондо биздин ортобузда пикир алышуу кетет экен. Пикир алышуу дагы адамдын сөз байлыгын өстүргөнгө чоң жардам берет балдар. Андан ары эки жандан көп ортосундагы жайынча, көпсүнүн ортосунда жайынча сүйлөшүү маектешүү болот. Маектешүүдө адамдар бири-биринен көп нерсени үйрөнүшөт. Маектешүү сылык маанайда жүрөт. Маектешүү бул мындайча сүйлөшүү. Пикир алышууда биз көргөн, билген, окуган нерсебиз менен ой бөлүшөбүз. Ал эми маектешүүдө бул жөн гана өз оюбузду жакшы маанайда бири-бирибиз менен күндөлүк турмушта дайым сүйлөшөбүз. Маектешүү менен пикирлешүүнүн экөөнүн өтө деле чоң бир айырмачылыгы бар деп айтуу кыйыныраак. Экөөнү ажыратуу мүмкүн эмес. Экөөнү чогуу караш керек. Маектешүү, пикир алышуу бул экөө бирдей. Пикир алышуу бул бири-бири менен маалымат бөлүшүү, ой бөлүшүү деген
нерсе да маектешүү жөн гана майда барат нерселер менен дагы маектешебиз. Үйдө мисалы бир туугандар менен отуруп стол үстүндө маектешип калышыбыз мүмкүн да. Ошо маектешүүнү бул сүйлөшүү, пикир алышуу, ой бөлүшүү, уга билүү, маалымат менен алмашуу деген нерсени сөзсүз түрдө билишибиз керек балдар. Эми силерге биз билесиңер, кайсы гана сабак болбосун бизде дайым сүрөттөр куштап жүрөт сабактарыбызда. Эми карагыла, бул сүрөттөрдөн биз силер эмнени байкадыңар балдар? Кана эмнени байкап көрүп турабыз, көрүп жатабыз дегендей карасаңар, бул жерден биз мектеп ичи деп түшүндүңөр болуш керек. Доска турат, мындай эч кандай кыргызча такта дейт. Окуучу жана мугалим. Эми бул жерде пикирлешүү болуп атабы, маектешүү болуп атабы, азыр сөздөн байкап көрсөк болот. Нурлан, сен канча бир туугансың деп мынакей ортодо диалогдук кеп кетип атат, пикирлешүү болуп атат, маектешүү деп да айтсак болот. Андан кийин мен 3 бир тууганмын. Сенин үй бүлөңдүн кандай өзгөчөлүктөрү бар? Менин үй бүлөм абдан ынтымактуу. Сен үй бүлөң менен эмне кылганды жакшы көрөсүң? Мен ата-энем менен чогуу китеп окуганды жакшы көрөм. Азаматсың. Бул жерде маектешүү жүрдү балдар. Бир адам менен экинчи адам эмне кылып атат? Маектешип атат. Бул мугалим эмне жөнүндө сурады Нурландан? Үй бүлөсү жөнүндө маектешүү болду. Мына биз буну баарыбыз эле билебиз, күндөлүк турмушта бул маектешүүнү дайыма колдонуп келебиз балдар. Мынакей бул анын эмнеси экен? Нурландын үй бүлөсү экен. Суроолуу маектешүү болду мынакей. Маектешүүнүн ошондо түрлөрү бар экен, балдар. Суроолуу маектешүү деп атат. Бул жерде мынакей. Курсагым ач, мен сени жейм. Суранам, мени кое бер. Колго түштүң. Эми сени эч ким куткара албайт. Токтот, жетишет. Мен үйүмө кетем. Ал аңча улакты издеген чабан келип калды. Тарс-тарс атылган мылтыктын үнү угулду. Кичинекей улакты карышкырдын карынынан куткарып калды. Эми бул жерде карагыла балдар, биз жана диалогдук маектешүү кетирдик. Анан ал маектешүү суроо иретиндеги маектешүү болду. Бул жерден карагыла, карышкыр турат, улак турат. Мына сүрөттө бул экөөнүн маектешүүсү кетти. Эми бул маектешүүнү кандай түрдө болду дейсиңер? Маектешүүдө көрдүңөр, биз өткөн сабактарда сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бир нече түрлөрүн айтпадык беле? Илептүү, суроолуу, жай сүйлөм деп. Бул жерде карасаңар, ушунда биздин маектешүүдө ошол жанагы суроолуу сүйлөмдөр, илептүү сүйлөмдөр сөзсүз түрдө маектешүүбүзгө таасир калтырат экен, таасир тиет экен. Мисалы карагыла, курсагым ач, мен сени жейм деп мындай буйрук иретинде, буйруп, күчтүү сезим менен айтып атат. Суранам, мени кое бер деп атат, колго түштүң. Эми сени эч ким куткара албайт. Көрдүңөр, бул жерде жалаң буйрук иретиндеги, анан аягында мына жай сүйлөм. Кичинекей улакты карышкырдын карынан куткарып калды. Мына бул жерде дагы маектешүүгө көңүл бурдук. Эми бул жердеги сүрөткө көңүл бургула. Бул сүрөт да бир өзгөчө сүрөттөрдөн болду балдар, карап көргүлө. Кыз менен бала, бир табышмактуу сүрөт экен бул жерде балдар. Карасаңар, түшүнүксүз бир кумаранын ичинде эмне бар экен, же бул жактагы сүрөт менен байланыштуу, бул жакта ары гүлдүн үстүндө турат. Эми бул сүрөт боюнча өзүңөр ой жүгүртүп көрсөңөр балдар, бул сүрөттөн биз эмнени байкадык? Бул сүрөттө кандай маектешүү болушу мүмкүн? Же пикир алышуу болушу мүмкүнбү? Көңүл буруп көргүлөчү балдар. Эгерде кимде ким иштептеринен жазып, мындай маектешүү же болбосо бул пикир алышуу деген тапкан болсо, азаматсыңар балдар. Карагыла. Нурлан, мен бал жегенди аябай жакшы көрөм. Мен да аябай жакшы көрөм. Кызык, арылар мындай таттуу балды кантип топтойт болду экен?
Айбек арылар 100 грамм бал топтоо үчүн кеминде 1 миллион гүлгө конушат. Мына кызык. Арылар аябай эмгекчил турбайбы? Ооба, алар өтө эмгекчи жана акылдуу болушат. Мен арылар жөнүндө китептен окугам. Эми бул жерде карагыла. Бул жерде дагы маектешүү кетти, бири-бири менен маектешип, ой бөлүшүп. Бул жерде эми пикир алышуу жөнүндө дагы айтып кетсек болот. Бул жерде пикир алышууда бул жерде булар бири-бирине маалымат беришип атат. Маалымат берип, пикир алышып атат бул жерде. Арылар жөнүндө башында маектешүү кетти. Маектешүү, пикирлешүүгө өтүп кетти. Анткени бул бири-бирине маалымат айтып берип жатат. Ошондо Нурландын маалыматынан Айбек арылар 100 грамм балды топтош үчүн канча гүлгө конуш керек экендигин маалымат берип, пикир алышуу, ортодо пикир алышуу болуп жатат бул жерде. Көбүнчө маектешүү, пикир алышуу бул жерде суроо жана жай сүйлөмдөн түзүлгөндүгүнө көңүл буруп кетиңер жакшы болот. Эми бул жерде макалдар туруп атат, карагыла балдар, макалдар жазылды. Бул маектешүү, пикир алышууга эмне үчүн керек деп да ойлоп калышыңар мүмкүн. Биздеги жанагы табышмактар, жаңылмактар, макалдар, дидактикалык чыгармалар биздин маектешүүбүзгө, пикир алышуубузга аябай гана чоң таасир калтырат. Анткени сөз байлыгыбызды өстүрөөрдө, же болбосо кандай бир жакшы бир маектешүү куруп, элди бир мындай өзүңдүн сөзүңө тартам десең, макал лакаптарды сөз тизмеңе кошуп эмне кылсаң болот экен, айтып берсең болот экен. Мисалы карайбыз, жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Жакшыга бир сөз, жаманга 1000 сөз. Жакшы жигит эл камы үчүн жүгүрөт, жаман жигит өз камы үчүн күйүнөт. Буну биз сүйлөө көйүбүздө сөз түрдө колдонушубуз керек балдар. Эми балдар, өткөн сабакта биз бул текстти баштаган болчук балдар. Бул текстте негизи эмне кеткен? Эгерде билген болсоңор, 3 эне отуруп алып, өзүнүн балдарынын мындай айтканда кызыгуулары жөнүндө маектешип аткан болчу. Бул жерде маектешүү болуп атат. Эми андан ары эмне жөнүндө маектешкен экен? Ар жакта бир карыя аксакал булардын маектешүүсүн угуп отурган болчу. Азыр андан ары текст эмне менен аяктайт экен, ошого көңүл бурабыз. Булар минтип мактанып жатышканда 3-чү аял үнүн чыгарган жок. Аялдар андан: "Сен эмне балаңды айтып мактанбайсың? Анын эмнеси бар?" деп сурашат. Анда тиги аял: "Баламын бир артыкчылыгы жок. Жөн эле мактай беремби? Анчалык мактоого татырлык тарабын көрбөдүм." Аялдар ушинтип чакаларды араң көтөрүп, анда-санда тынып эс алып бара жатышты. Ийиндери талып чыккан эле. Ушул кезде алдыларынан уулдары чыгып калды. Биринчи бала дароо колдоруна туруп, түркүн кыймылдар жасап жиберди. Аялдар буга маашыр болуп алкап жатышты. Экинчи бала булбулдукундай мука үнү менен созолонтуп бир ырдады дейсиң, аялдардын көздөрүнөн жаш толуп, шыпшынып тыңдашты. Акыркы бала жүгүрүп келип, энесинин колунан чакан алып, үйүнө көтөрүп кетти. Аялдар баятан бери карап турган аксакалга кайрылып: "Балдарыбыз кандай экен?" дешти. Карыя жоошугансып: "Балдарыңарбы? Мен аларды көргөн жокмун. Бир эле бала көрдүм." Энесинин колунан чакасын алып, үйүнө кетти. Аны сурасаңар, абдан жактырдым. Сүрөткө көңүл бургула балдар. Бул жерде маектешүү, ошол эле учурда пикир алышуу болуп жатат, Мынакей баягы 3 эне суу көтөрүп келаткан болчу жолдо. Мынакей биринчи эненин баласы чыкты дагы өзүнүн эмнелери, өнөрүн көрсөтүп баштады. Экинчи созолонтуп аябагандай сонун ырдап берди. Ал эми жанагы баламдын эч кандай деле шык жөндөмү жок, билбейм, байкабадым деген эненин баласы эмне кылды? Келди дагы энесинин эки жака суусун көтөргөн бойдон үйүнө алып кетти. Ошол жерде жанагы үйүн катпай булар тиктеп отурган карыя эмне деди? "Кана биздин балдарыбыз жөнүндө эмне айта аласыз?"
дегенде кара эмне деди, мен бул жерден бир гана баланы көрдүм деди. Бул бала апасынын колундагы 2 чака суусун алып үйүнө көтөрүп кеткен баланы гана көрө алдым деп айтты. Мына бул жерде биз дайым эле билесиңер балдар, биз текст окуп, саргандай жомокторду окуп се, бирок ушулардын баардыгы жөн эле эмес балдар. Булардын баары мына биздин азыр акыркы темаларды өтүп атабыз. Биздин пикир алышуубузга, маектешүүбүзгө аябагандай керек экен. Кайсыл учурда суроолуу сүйлөмдү колдонуш керек, кайсыл учурда илептүү сүйлөмдү колдонуш керек, кайсыл учурда эмне кылыш керек? Жай сүйлөмдү алыш керек. Ошо тексттерде жомоктор аркылуу биз өзүбүздүн сүйлөкөбүздү өстүрүү менен сөз байлыгыбызды өстүрөбүз дагы, маектешүүдө, пикир алышууда аябагандай эмне кылат экенбиз? Өзүбүздүн кеп маданияттуулугубузду көрсөтө алат экенбиз балдар. Ошондой эле маектешүүгө караганда пикир алышуу аябагандай мындай көбүрөөк ой жүгүртүүнү, сөз байлыкты, көбүрөөк маалыматты талап кылат. Анткени пикир алышууда сөздөр белгилүү бир теманын тегерегинде эмне кылышыбыз керек? Пикир алышканга аракет кылыш керек. Ошол теманы, эгерде ошол тема тууралуу пикир алышып атсаң, сен ал тема боюнча жаныңдагы адамдар менен пикир алыша ала тургандай, ошол теманын тегерегинде жакшы маалыматтарды сен билишиң керек. Ошондо гана сен алар менен ошол теманын тегерегинде жакшы пикир алыша аласың. Эгерде сен ал тема боюнча түшүнүгүң жок болсо, сен жөн гана эмне кыласың? Угуп отурганга мажбур. Ошол себептен дайыма ар тараптуу ар кандай кызыктуу нерселерди окуп жүрүүгө аракет жасашыңар керек балдар. Эми суроолорго кезек берсек, суроолор бул силердин негизги ой чабыртыңарды өстүрүүгө чоң көмөкчү деп эсептейм. Анткени ансыз биздин тема деген өткөн темалар ишке ашпай калат. Эми мына текст боюнча гана суроого токтолдум бул жерден балдар. Кайсы каарман боюнча сен жакшы пикирдесиң? Бул сенин жеке көз карашың. Сен кандай түшүндүң? Эгерде кимде-ким менин оюм менен туура келсе, менин оюмча 3-чү бала аябагандай мындай жакшы каарман деп ойлойм. Анткени бул жерде эмне кылды? Өзүн эч кандай өнөрүн көрсөтпөстөн, энесин канчалык деңгээлде сыйлаарын, энесине кандай жардам берери жөнүндө жөн иш жүзүндө көрсөтүп берди. Эмне үчүн сен кайсы каарманды эмне үчүн тандап алдың? Бул каарман жакшы деп. Бул ой жүгүртүүлөрдүн баарын иш дептерге жазабыз, анткени биздин сабагыбыз аяктап баратат балдар. Эмне үчүн? Балким бирөөңөр биринчи каарманды тандадыңар, анткени ал ушунчалык мыктырдады деп, же жакшы мындай бир өнөрлөрүн көрсөтүп берди деп. Сөзсүз түрдө менин оюма кошулуп 3-чү бала деп оюмду таңуулагым келбейт балдар силерге. Жаман пикирди кимге айтат элең? Кана, жаман пикирди кимге айтат элең? Пикир алышуу, жаман пикирди же өзүңдүн сунушуңду кайсы ушул текстте кайсы каарманга айтат элең? Биринчи балагабы, экинчи балагабы же 3-чү балагабы? Кайсы балага айтат элең мына бул жерде? Өз пикириңди пикир алышуу деп бул өзүңдүн оюңду дагы ырастап айтып берип, мен өзүм 3-чү бала каарманга пикир айткым келет балдар. Бул бала карыянын көзүнө эмне себептен урунуп калган экен? Бул өзүнүн жөнөкөйлүгү, элпектиги, ошол жерден мисалы башка апалардын мына бул турат, монтип көрсөтүп атат. Бул апасынын чакасын көтөргөн бойдон кетти. Мындай айтканда, апасын дайыма кайсы гана учурда болбосун ойлоп жүрөр жөнүндө деген пикирге келдим да. Ал эми эгерде кааласаңар силер дагы өзүңөрдүн биринчи бала жөнүндө, экинчи бала жөнүндө дагы, 3-чү бала жөнүндө дагы өзүңөрдүн пикириңер жазсаңар болот. Эмки сабакта бул боюнча сөзсүз түрдө ой бөлүшөбүз бири-бирибиз менен. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма бул диалог түзөбүз. Мен пикир алышууга көп басым койгон жокмун. Маектешүү иретинде диалог түзсөк, биз маектешүүнү ишке ашырган болобуз. Маектешүүдө дайыма диалогду кеп
көбүрөөк колдонулат. Монологду кепти биз кийинчерээк дагы кененирээк ал боюнча дагы маалымат аласыңар балдар. Ушу менен саламатта калгыла балдар.